Assalamu алейкум достору, мекендештер, баарыңыздарга чоң салам. Биз өзүңүздөр билгендей 2 жума иштейбиз. Анан чарчап келип мен жаңы эле үйгө келдим. Үйгө кире электе сиздер менен Баткен окуясы боюнча оюмду бөлүшүп кетейин деп отурган кезим. Бул өтө жаман иш, өтө чатак иш. Бул сенсация эмес, биринчи жолу болуп жаткан нерсе эмес. Буга чейин дагы бир нече жолу ушундай окуялар болуп, көптөгөн биздин мекендештер жапа чегишип, курман болгондор да болгон, арасында каза болгондор да болгон. Мунусунда да угуп атабыз. Каза болгон мекендештерибиз бар экен. Бардык каза болгон мекендештерибиздин үй бүлөсүнө көңүл айтабыз. Белиңиздерди бекем бууңуздар. Эми бул нерсе кайталана бербеш керек. Бүтүш керектер бир күнүч. Например, биз Казакстан менен ортобузда чегара бар, чегара сетка менен тозулган. Тынч бүт баары. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосуна дагы ошондой чегара коюп, сетка тартылса анан тынч болот го деп ойлойбуз. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт экен, биз жөнөкөй жаранбыз. Биздин чоңдорго күч кубат берсин. Ошол Баткен чегарасын чечкенге. Мындай болбойт эми. Ар дайым эле көнүмүш адатка айланбаш керек. Баары жакшы болду, сүйлөштүк, экинчи ок атылбайт деп коюп эле, кайра эле ок атылат. Кайра барып сүйлөшүшөт, ок атылбайт, бүт баары жакшы болду деп, анан кайра эле ок атылат. Көнүмүш адатка айланып барат. Муну колдон келсе эртерээк чечиш керек. Эми биз шайлаган, биз ишенген биздин чоңдор бар да. Президенттен баштап премьер-министр, министр обороны, СМБ, акимдер, губернаторлар, не деген депутатыбыз бар. Ошолор эми жакшылап чечип берсин маселени. Биз болсо колдон келген жардамдарды берип мекендештерибизге колдоп коштогонго гана салымыбызды кошуп туралы. Ар дайым айтып келем, мекенибизде тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун, аманчылык деп айтам. Көптөгөн мекендештер менен жазышканда ушул сөздөн баштайм, аманчылык болсун дейм. Бардык мекендештердин үй бүлөсүнө аманчылык, ачык асман, бекем ден соолук, мындай окуялар кайталанбасын. Эми такыр түшүнбөй калат экенсиң. Баары жакшы дейт, Баткенде жашаган биздин мекендештер тынчып калат сүйүнүп. Анан кайра эле ок атылат, кайра эле сүйлөшүлдү, баары тынч болду, ок атылбайт дейт, кайра эле ок атылат. Көнүмүш адатка айланбаш керек. Мунун бул маселеге чекит коюш керек да, чечипчи. Эми ал биздин чоңдордун колунда. Ошон үчүн айтып атам, чоңдорго, биздин чоңдорубузга күч кубат берсин. Чечип берсе эрдик кылат. Эми айтарыбыз ошо, эми колдон келген жардамдарды берип турабыз. Маалыматтарды чыгарбагыла деп, Баткен жөнүндө айтпагыла деп көп мекендештер айтып атат. Бүгүн да көрүп калдым, Эдил Хасенов мырза да кайрылып атат. Эч кандай соцсеттерге маалымат чыгарбагыла, анткени алар да карап турушат экен. Бул жака гум помощь кетип атат, бул жака гум помощь кетип атат, элдерди бул жака көчүрүп атабыз десе, алар уже билип калышат экен да, анан ошо гум помощь алып бараткан машиналарды талкалаш керек. Элдер каякта жыйылса, ошолорду талкалаш керек деп айтып атат. Ошон үчүн эчтеке видео чыгарбагыла дейт. Мен дагы ошо Telegram каналдан мекендештерге көп жардам берип, маалымат берейин дедим эле. 2 күн болду. 2 күндөн бери өчүрүп салганбыз. Эч кандай маалымат жок. Жанагы Баткен жөнүндө ок атылган, каза болгон кишилердин видеолорун бүт баары мен өчүрүп чыктым. Анан мекендештерге айткам, анда прямой эфир эчтеке болбойт. Пока тынчыганча тынч болуп туралы, соцсеттерге ар кандай видеолорду койбогула деп жатат. Досторум, биз да алыста жүрөбүз, биз да түшүнөбүз. Колдон келген жардамдарды беребиз. Акчалай, гум помощь дегенде. А так эми тынчтык болсун, аманчылык болсун. Бул акыркысы болсун. Мындан кийин кайталанбасын. Биздин чоңдор чечсин. Биз эми ошол чоңдорго ишенгенден кийин чечиш керек да. Мына Баткен окуясы канча 30 жылдан бери эле чечилбей келатат. Аягында эми бир чечиле турган бир учур келиш керек да. Ушул акыркысы болсун, чечилсин, элибизге аманчылык, тынччылык, барчылык. Асманыбыз ачык болсун. Апаларыбыз, аталарыбыз
балдарын жоготуп, кичинекей балдар аталарын, энелерин жоготуп ыйлабасын. Дагы бир жолу кайгыруу менен көңүл айтам. Эми жакшылыкка жоруйлуу, баары жакшы болот болуш керек. Элибизге ар дайым тынчтык, достор.